2021-жылы чыгыш гороскобу боюнча кимди эмне күтөт? Жаңы 2021-жыл чыгыш гороскобу боюнча алып караганда уй жылы, уй жоош, ээсине бардык жагынан пайда алып келген жаныбар. Демек, жылыбызда жалпысынан майлуу, сүттүү, берекелүү, тынч өткөн жылдардан болот деген үмүт чоң. Ал эми чыгыш гороскобу боюнча ким үчүн кандай жыл болору төмөндө. Чычкан. Келе жаткан жылы чычкан жылында төрөлгөн адамдар карьерасында олуттуу ийгиликтерге жетишет. Андыктан бул жаатта болгон күчүн жумшап, аракет кылууну сунуштайт. Бизнес, курулуш баштоо, үй бүлө куруу үчүн 2021 жыл чычкандар үчүн абдан ыңгайлуу. Мындай башталуулардын ийгиликтүү уланып кетиши үчүн уй жардам берет. Уй жылындагылар үчүн келерки жыл жөнөкөй жылдардан болбойт. Аларга тең туштары менен тил табышуу кыйын болот. Андыктан эмоцияларын көзөмөлдөп, кечиримдүү болууну жылдыздар эскертет. Ал эми бизнес менен жумушта тескерисинче өчөрүлүк керек. Эч кимди укпай, алга гана жылуу деген принцип менен иштөө сунушталат. 2021 жыл сиздин жылыңыз. Бул деген көптөн бери улам кийинки жылдырып келаткан кыялдарыңызды ишке ашырууга убакыт келип жетти дегенди билдирет. Жеке жашооңузда да уйларды ийгилик коштойт. Жолборс жылы төрөлгөндөргө бул жылы ден соолугуна жакшы көңүл буруу сунушталат. Майда көйгөйлөр болсо деле доктурга көрүнүү зарыл. Негизи эле келе жаткан жаңы жыл жолборстор үчүн жөнөкөй жылдар болбойт. Алар турмуштун ар кандай сыноолоруна туш болушу мүмкүн. Алардан татыктуу өтүү үчүн чыдамкай, сабырдуу болуу сунушталат. Ойлонулбай жасаган бир кадам кырдаалды андан бетер татаалдаштырып салуусу мүмкүн. 2021 жылы өзүңүз анчалык ишеничтүү болбогон ишти баштабай туруңуз. Коёндор уйлардын коргоосу астында болот. Андыктан алардын ден соолугу, каржылык абалы баары ордунда болмокчу. Чоң пландарын ишке ашырууда эч кандай тоскоолдук жаралбайт. Өзгөчө ийгиликтүү учур болуп март-июнь айлары эсептелет. Чыгыш астрологдордун пикиринде бул айларда ийгиликтин энергиясы көп болот. Үй бүлөлүк туруктуулукту өзгөчө баалайт. Бул жагынан коёндорго маселе жаралбайт. Андыктан жеке турмушуна да, карьерасына да байланышкан баардык чечимдер ийгиликтүү болот. Ажыдар. 2021 жыл ажыдарларды көп учурда кубантат. Эгерде көптөн бери бизнес алууну максат кылып жүргөн болсоңуз, азырда шашпай туруңуз, андан көрө баарын кайра башынан анализдеп, эсептеп, багытыңызды тактап алыңыз. Ал эми алектенип жүргөн бизнесиңиз бар болсо, бир мүмкүнчүлүктөн экинчи мүмкүнчүлүккө секирбей, сабырдуу, ынсаптуу болуңуз. Болбосо күчүңүз калбай калат. Ишкер өнөктөшүңүз сизди олуттуу кабыл албай калышат. Жеке жашоо экинчи планга жылат. Ажыдарлардын көпчүлүгүндө бул жылы күтүлбөгөн ийгиликтер болот. Мисалы, лотереядан утуштар болушу мүмкүн. Жылан. Уй жылында жыландарды кызыктуу жыл күтөт. Алар саякаттыкка көп чыгышат. Жашоосуна оң таасирин берүүчү адамдар менен таанышат. Бирок каржылык абалы мурун кандай болсо, ошол бойдон эле калат. Кесиптештериңиздин арасында сизге каршы иштерди жасагандар чыгышы мүмкүн. Аларга көңүл бурбай, өзүңүздү мурунку калыбыңызда алып жүрө бериңиз. Акырында жетекчиңиз сиздин ушакка кызыкпаган сапатыңызга баа берет. Бизнес менен алектенген жыландарга баарына эле ишене бербөөнү астрологдор эскертишет. Ишкер өнөктөшүңүз сизди алдоого аракет кылышы мүмкүн. Кол коюш керек болгон документтериңизди абдан кылтат текшериңиз. Жылкы. Уй жылы менен жылкынын мамилеси жакшы, андыктан жылкы жылында төрөлгөн адамдар үчүн келаткан жыл ийгиликтүү болмокчу. Аларга бакыт албетте өзү келбейт. Ал үчүн алар аракет кылуу керек. Ал эми жылкыларга эмгекчилдик, көчүрмөндүк сапаттар таандык. Май жана октябрь айларында жылкыларды каржы жаатында сюрприз күтөт. Күтпөгөн жерден көп суммадагы акча колго тийип кубанышат. Мындан тышкары бизнестин баардык түрүнө салган акчалары жакшы пайда алып келет. Кой. Койлорго бул жылы жалкоолукту таштоону адистер сунушташат. Бул алардын ийгилигинин жарымы болуп эсептелинет. Анан иштеп эмгектенсе буга чейинки максаттарынын баарына жетет. Ошондой эле аларга жаңы хобби табуу сунушталат. Дал ошол хоббиси негизинде киреше булагы болуп калуусу ыктымал. Астрологдор койлорго тоолуу жерлерден руль башкаруудан абайлоолорун эскертишет. 2021 жылы акчага, ден соолукка байланыштуу учурларда тобокелчиликке барбагандыгы дурус. Уруш, талаш, ызы-чуу да сизди жана жакындарыңызды бул жылы коштоп турат. Алардын баарына сабырдуулук менен карасаңыз, сиздин пайдаңызга чечилет.
Маймыл. Келе жаткан жыл маймылдар үчүн жагымдуу да, жагымсыз да сюрприздерге бай болот. Жаңы таанышуулардан абайлоону жылдыздар эскертишет. Анткени алар жагымсыздарга алып келиши мүмкүн. Бирок кеп романтикалык сүйүү мамилелери тууралуу болсо, бул жааттагы таанышуулар олуттуу деңгээлге чейин өсүп жетет. Тоок. Уй менен тоок көп жагынан бири-бирине окшошуп кетет. Бул эки үй жаныбары тең ээсине пайда алып келет. Экөөнүн мамилеси жакшы. Андыктан жылдын ээси болгон уй тоокту бардык жагынан колдойт. Тооктун ийгиликке жетишинин бир сыры ал айланасына пикирлеш адамдарды көбүрөөк чогултканы жакшы. Жумушта, кесиптештери менен, жеке жашоодо туугандары менен жакшы мамиледе болуусу айтылат. Ушул жылы алардын сөзсүз кереги тиет. Көпчүлүк тооктор үчүн бул жылы кудалашуу, үйлөнүүлөр күтүлөт. Ал эми үй бүлөлүү тооктордо балдар төрөлөт. Үй бүлөсүндө толуктоолор болот. Ит. Иттер үчүн да бул жыл ийгиликтүү, жемиштүү жылдардан болмокчу. Ишмердүүлүгүнө байланыштуу ийгиликке жетүү үчүн иттерге эмгек кылуу талап кылынат. Ишенимдүү, сезимтал, күжүрмөн бул белгинин ээлери үчүн ал кеп эмес. Бардык кыйынчылыктарды жана тоскоолдуктарды жеңип максатына жетет. Өзгөчө ийгиликтүү болуп апрель жана декабрь айлары эсептелинет. Жумушунан сырткары ийгилик фортунасы иттердин жеке жашоосуна да жылмаят. Жыл аягында ири суммадагы акча же баалуу белекке ээ болушат. Доңуз. Уй жылында доңуздар каалаганын баарына жетет. Жаңы иш баштаса көп өтпөй жемишин берет. Бирок жетишем деген ой менен бир нече жумушту бир убакта моюнга жүктөп алуунун кажети жок. Мында энергияңыз көп кетип калат да, иштин пайдасын көрбөй каласыз.